Саламатсыңар достор, кайрадан балакай көрсөтүүсү эфирде. Балдар үчүн арналган жарым саатыбызды баштадык. Биз менен бирге болгула. Салам достор, кичинекей бөбөктөр, силер менен кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз Самаркандек айылындагы Баланур балдар бакчасынын бөбөктөрүн ыр жобоңторунда күбө болобуз. Андыктан биз менен бирге болгула, кызыктардын баары алдында. Мына, биз азыр Самаркандек айылындагы Баланур балдар бакчасына келдик. Анда кирип таанышып чыгалы. Кеттик анда. Саламатсызбы, биз БТР телеканалынан балакай көрсөтүүсүнөн келдик. Бизди бакча менен балдар менен тааныштыра кетсеңиз. Жүрүлө кыздар, тааныштырайын. Бул бакча 2007-жылы Нур балдар бакчасы болуп 25 орундуу болуп ачылган. Азыркы кезде, азыркы учурда 6 тайпабыз бар. 2 толук күндүү 4 смена группасында балдар тарбияланып жатат. 186 бала бар. Негизинен балдар 480 сааттык наристе программасы жана балалык программасы менен окутулат. Бул даярдоо тайпасы. Бул тайпада 30 бала бар. Булар наристе программасы менен окутулат. Даярдоо тайпасынын эжекеи Бостону Рабия. Бул эжекей 10 жылдан бери ушул Бесатта эмгектенет. Анда эмесе кыздар, силерге биз кичинекей балдардын ырларын, жомокторуну силерге даярдап койдук эле, ошого күбө болупсуз а? Күндө күлүп, мээрим төккөн берекем, куттуу болсун майрам күнү энекем. Кол карбашып ташташып, тамгаларды жазабыз, сүрөттөрдү ырырдап, ынтымакта жашайбыз. Жасылдаңда көкдөңдө, жамгырттагы бөткөндө, бай чечекей гүл ачып, бажырая төккөндө. Бай чечекей гүл ачып, бажырая төккөндө. Булак гүлдү эр күтөт, булак гүлдү жер күтөт, бузду жерди коздоп, бузду жерди селкитет. Бул дүйнөнү коздоп, бул дүйнөнү селкитет. Бүчүр бүткөн дарактар, келген куштар сайраган, ырга күлгө бөлөйлү апалардын майрамы. Машиналар көп өткөн, чөнчөл болуп турбайбыз, сиваттап ыржап жашыл күйгөн кезден өтөбүз. Күнүндөгөн күндагы күмүштүн арнат аланткен гүлжүтү апакен майрамы. Жаз келгенде жаркырап бак дарактар гүл ачты, бакчадагы өрүктөр гүлүнө ачып жайнады. Ай энекем, мериң мурдар экен, эс тартканда банда самсынын лугум бар экен. Тайман базарга кайтпас жөкеймин, мекен үчүн жаным бергенге даярмын. Самын менен жуунам, коркпоймун муздак суунан, дайым жуунуп аламын, абапакай таза баламын. Күздүн үйгө конокко баралы, макул барсак баралы. Келгиле сиңдилерим, отургула. Мен силерге меме жемиштерди даярдап койдум. Алгыла, жегиле. Абдан тамтуу экен. Биз саңа разыбыз. Жок, мен силерге разымын. Кыш, сен бизди абдан катуу сууктан сактадың. Жаз, сен бизди жамгыр менен сугардың. Жай, сен бизди күн нурун чачтың. Келгиле сиңдилерим. Мындан ары баарыбыз ынтымакта жашайлы. Макул.
Балдар силерге Баланур бакчасынын даярдаган жомоктор жактыбы? Бизге аябай жакты. Адаттагыдай эле биз кызыктуу жомоктон кийин үйрөнөбүз рубрикасына кезекти беребиз. Бүгүн бул рубрикада Баланур балдар бакчасынын тарбиячысы Омурбекова Бегайым эжекебиз бай чечекей жасаганды көрсөтүп берет. Анда отуруп чогуу көрөлү. Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык. Манайыңар кандай балдар? Абдан соңун күндөй ачык. Азаматсыңар балдар. Балакай көрсөтүүсүнүн үйрөнөбүз рубрикасы үчүн силер менен бай чечекей жасаганды үйрөнөбүз балдар. Бай чечекей кайсыл жерде өсөт билесиңерби? Тоолордо. Эрте жазда бай чечекей гүлдөйт экен балдар, Азыр кайсыл мезгил? Күз, жаз, Жаз мезгили. Жаз мезгилинде эрте жазда биринчилерден болуп бай чечекей гүлдөйт экен. Анда балдар биз ошо бай чечекей жасаганды үйрөнөбүз. Бул сүрөттү көрүп турасыңарбы? ооба, Бул жерде эмне турат? кар, Бай чечекей. Азаматсыңар. Эми ушул бай чечекей жасаганды силер менен биз чогуу үйрөнөбүз. Ал үчүн балдар бизге мындай түстүү кагаздар керек, анан кайчы керек, жана бизге желем керек болот балдар. Кана баарыбыз анда мен алдыңарга койгон ак кагаздан бай чечекейди кыркып чогуу баштайбыз. Кана балдар, кайчыны алабыз. Шашпастан жакшынак кылып баарыбыз бирдей кырка баштайбыз. Шашпастан жакшы кылып кылат. Анда биздин бай чечекейибиз жакшы болбой калат, Ана балдар, баарыңар бай чечекей гүлүн кыркып бүттүңөрбү? ооба, Азаматсыңар балдар. Анда эмес эми мындай алдыңардагы жашыл түстөгү кагазды алабыз. Баарыңар алгылачы? Азаматсыңар. Эми бул жашыл түстөн балдар биз эмне жасайбыз деп ойлойсуңар? Сабагын. Азаматсыңар, сабагын жасайт экенбиз. Келгиле анда. Мындай кылып баарыбыз 3төн бирдей кылып сабагын жасап алабыз. Анда балдар кырка баштайбыз. Кана? Бүгүнкү көрсөтүүдө Баткен районундагы Мурат Салихов атындагы орто мектебинин таланттуу окуучусу Аида Жанбаеванын өнөрү менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болгула. Саламатсызбы? Алгач өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Жанбаева Аида. 17 жаштамын. Азыркы учурда Мурат Салихов атындагы орто мектебинде 11-класста окуймун. Үй бүлөдө 4 тууганбыз. 4 туугандын эң кичүүсү, жалгыз кызмын. Сиз комуз ойнойт деп качандан бери алектинесиз? Мен негизинен эле кичинекей кезимден комуз менен ойнойм. Комузду 5 жыл окудум. 5 жыл окуп, азыркы учурда диплом алып аяктагам. Комуз чертип калууңузга ким себепкер болду?
биздин үй бүлөдөн эч кандай комуз черткен инсан жок. Көбүнчө көчөдө көргөн адамдарымды, комуз көтөрүп кеткен адамдарымдан суктануу менен карачумун. Ошолорду көрүп өзүм дагы ыргашыгым бар болгондуктан комуз үйрөнүүгө катышкам. Анда бизге бир комуз чертип берсеңиз. Макул. Анда сиздерге атама, апама деген ырдырдап берсем. Макул. Can kuyurum ağa, sen suyurum apa, barasılım apam, ınağımsın, bağbanımsın ata, zor baktımsın ata, kamkorumsun atam, baylığımsın apa, daima sen menen maktanamın apa, men seni Mekke'ge yalvaramın apa, beş sen barda dört tarabım, bulağımsın ata, bir gece deleyt aytkandarın ata, men seni Mekke'ge yalvaramın ata, bir gece deleyt aytkandarın çınarımsın ata. Ömür bergen mağa, göңүл bölgön mağa, Kuday bergen mağa, ay günümsün, kamkorlorumdan kubat berer mağa, apam menen atam, baylığımsın apa, daima sen menen maktanamın apa, men seni Mekke'ge yalvaramın apa, beş sen barda dört tarabım, bulağımsın apa, men seni Mekke'ge yalvaramın ata, beş sen barda dört tarabım ata, bir gece deleyt aytkandarın çınarımsın ata. Чоң рахмат. Устатыңыз ким? Кимден билим алып жатасыз? Мен устатым Бабаев Бөрүбай агай. Азыркы учурда 5 жыл окуп бүттүм. Азыр бүткөнүмө 3 жылдай болуп калды. Окууну бүткөнүмө. Комуздун кошосун ырдай аласызбы? Бизге ырдап берсеңиз. Макул. Анда Элмирбек Иманалиевдин Булбулум ырын ырдап берсем силерге. Keçti артаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрчүң алма бактой, болжоп сайрап, ал кечтиң көгүм калган, ар жактан алмадай сүйүм калган. Ал сүйүм булбулга айланганго,
ашығын іздеген ой үріл таңда. Ой, бұлбұлым, бұлбұлым ай, бұлыққан құрғырым ай, бұл кештен үнің баспай, бұлықтың неге мұншай, бұлбұлым, бұлбұлым ай. Жаңшыйсың жаш бұлбұл тоқтабоғын, жашуды жан бар бей боздобоғын. Жашыймын көп естеп ал күндөрдү, жаштығым жаштықаңи оқшобоғын. Сайрашың ал күнді есте салып, санар қаймал күндір четте қалып. Булыққан бұлбұлдай сені жоқтоп, бұйрықсыз сүйімді ми жектеп алып. Ой, бұлбұлым, бұлбұлым ай, бұлыққан құрғырым ай, бұл кештен үнің баспай, бұлықтың неге мұншай, бұлбұлым, бұлбұлым ай, бұлықтың неге мұншай, бұлбұлым, бұлбұлым ай. Чоң рахмат, аябай соныңызды айт екенсіз. Қайсы сабақ жаш көресіз? Мен қырғыз тил адабият сабақтарын жаш көрөм. Ырларды көнчө Алқы Осмоновдун ырларын көркөм окуганды жаш көрөм. Анда бізге Алқы Осмоновдун ырларынан көркөм айтып берсеңіз. Макул. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага, жарым кашык музыка. Чоң рахмат, бош убактыңызды эмне менен өткөрөсүз? Бош убактымда көнчө комуз менен ырдап, себеби комуз менен ырдаган негизи эле мен чарчаганда өтө жеңилдетет. Комуз менен ырдап турган өтө мен үчүн дарым дегендей сыяктуу да. Үй бүлөңүздө комуз чирткендер барбы? Үй бүлөмдө комуз чирткендерден мен бир тууган байкем чертет. Азыркы учурда ал шаарда музыкальный мектепте Бибисара Бейшеналиевада окуйт. Азыркы учурда клип тартып алектенип жатат. Келечекте ким болгуңуз келет? Эгерде башка кесиптин ээси болсоңуз, комуз чертүү талантыңызды таштап койбойсузбу? Мен өзүм ырчы болууну каалайм. Үй бүлөмдө ата-энем мен врач болуумду каалашат. Ошонун жыйынтыгында азыр врач болууну, мен да врач болом деп, биология, химия сабактарына көңүл буруп жатам. Бирок врач болгон учурда да ырчылыкты таштап койбойм. Маекебизди жыйынтыктар алдында өзүңүз жаш көргөн бир күндү чертип берсеңиз. Макул, бирок азыр мен сиздерге көнчө ырчылыкка басым жасаганым үчүн ырда берсем. Айылыма барарымда аптыгып, атамды ойлоп көздөрүмдөн жаш чыгып, балбалактайм бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып, балбалактайм бар жогумду унутуп, балалыгым келүүчүдөй бастырып. Алыңдайтып алыс жактан жел келет, көптөн берки көңүл мугун жазамбы, көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды, көздөрүнү
мен алыстан сағынғанда атамды. Бақтан бұлбұл қырдан таңшып қулары, баяғыдай күнім батып шығабы. Қар егенін қару күчін алдырбай, қараны тоатам гүлі турабы. Қар егенін қару күчін алдырбай, қараны тоатам гүлі турабы. Алындайтып алыс жақтан жел келет, көптөн берки көңүл мугун жазамбы. Көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүнү өпкүм келет эркелеп, мен алыстан сагынганда атамды. Сагындым атамды. Чоң рахмат, биздин көрсөтүүбүздүн каармандары үчүн оюнубуз бар, анда кийинки бөлүккө өтсөк. Оюн Пилс рубрикасы башталды. Бул турмөктө биз каармандар үчүн ташма даярдап койгонбуз. Ошол ташманы аткарууга туура келет. Анда мен оюндун шартын түшүндүрүп кетейин. Сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Ошол убакыттын ичинде бир канча ырдап жетишип калышыңыз керек. Сиз алгач бир ырдап баштайсыз, мен башка дегенде башка ырга өтүп кете бересиз. Оюндун шарты түшүнүктүү болгон болсо, анда биз оюнубузду баштайбыз. Даярсызбы? Кеттик анда. Даярмын. Сергетип сезимдин канаттарын, сүйчүбүз алия дарактарын, сагынып аргасыз эстей берем, сан күндүн ажарын талашканы. Башка. Жамалың жаз күнүндөй нурун чачып. Башка. Апа, дайыма сиз менен мактанамын. Апа, мен сизди Меккеге албарамын. Апа, 5 сен барда 4 тарабым, булагымсың ата. Башка. Кечигип жылдардын бир жылдарында, кезиктим сүйотуңи кумарыма. Сезимсиз ачылбаган бул сүйүмдү, сактадым өмүрүмдүн акырына. Башка. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да. Экөөбүз бир болбойбуз аттең дөйнө, жүрөктө. Башка. Сагынчым өзүң жаным билесенму, мехрим сенде жаным сезесенму. Сени көргüm келеді дүньода, эки аузымдыкы дегим келеді. 4 кадам колады етишке сенге, 4 кадам колады. Чоң рахмат, сиз биздин оюнубуздун теңөөчүсү болдуңуз. Биздин оюнга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Достор, Аида эжиге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Силердин да өнөрүңөр болсо, бизге кат жолдоону унутпагыла. Биздин электрондук дарегибиз balakay@email.ru. Кийинки эфирден көрүшкөнчө. Көз ачып жумгуча бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келдик. Келерки жумадан ишемби жекшембисине жолукканча. Достор, Балакай көрсөтүүсүн кайрадан көрүшкөнчө аман тургула. Биздин көрсөтүүнү кайрадан көрүү үчүн Балакай YouTube каналына катталып, лайк басып унутпагыла. Көрүшкөнчө.